Айт намазы Таластадагы бардык мечиттерде окулду. Таң эрте чогулган элге улуу күндүн маани маңызы түшүндүрүлүп, бул күндү майрамдык маанай менен ниетти соопчулук иштерге арнап өткөрүү абзел экени баяндарда айтылды. Таластын Өзгөрүш айылында жаңы салынган мечитке дубан жетекчилиги барып, 2000ге чукул чогулган эл менен бирге намазга жыгылышты. Айт майрамында курмандык чалуу, муктаж адамдарга кайрымдуулук кылуу жана жакын адамдардан кабар алып амандашуу парз экени эскертилди. Жалпы Кыргыз элинде дагы ошол кааларым ар кандай тумоо бучкактардан алыс болуп, ооругандарга Алла Таала шифа берсин, адашкандарды туура жолго багыштасын, кедейлерге рызкысын мол берип, Кыргызстан эли, Кыргыз мамлекети бардык мамлекеттер катары жакшы өнүгүп, ыймандуу, өрүстүү, жакшы мусулмандардан болуубузду Алла Таала кабыл кылсын. Мына бүгүн Кудай буйрса, Кудайдын каалоосу менен улуу Курбан айт болуп атат. Курбан айт ушу баарыбызды баш бириктирип, мына бир Алланын өзүн үйүнө алып келип, ушул жерде баарыбызды намазга жыгып, баарыбыз ушул бир тилектен, бир жүрөктен ушул жакшылык болсун деп, элибизге, журтубузга аманчылык, ден соолук берсин деп, жалпы тилек кылып ушул жерден Курбан айт окуп атабыз. Айтыңыздар марек болсун. Ар бир бүгүн кылган дуалар, тилектер, курбандыктар баардыгы кабыл болгон болсун. Элибизде, журтубузда тынчтык болсун, молчулук болсун. Элибиз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта жакшы жашоого умтулуп, биргеликте өнүгүүгө баралы. Мамлекетибизде ар дайым бакубатчылык болсун, асманыбыз ачык болуп, желегибиз желбиреп турсун. Айтыңыздар марек болсун да бир жолу.